Дмитрий Иванович Менделеевдин мезгилдик закону. Мезгилдик закон 1869 жылы 1-мартта ачылган. Бул закондун ачылышына эмнелер түрткү болгон? Ошол мезгилде 63 элемент белгилүү болгон. Окумуштуулардын арасында көп талаш тартыштар болгон. Эмне үчүн? Себеп дегенде 63 элементти кантип окуп үйрөнүш керек? Алардын касиеттерин, бирикмелерин кантип окуп үйрөнүш керек? Ошого байланыштуу бир система же закон керек болгон. Далай талаш тартыштар көп болгон. Ошондо Менделеев ушул законду 1-мартта жарыялаган. Негизи бул закондун ачылышына көпчүлүгү түш көрүп, түшүндү ачкан деп айтышат. Бул сөздүн деле чындыгы бар. Себеп дегенде Менделеев бул законду ачыш үчүн 25 жыл бою эмгектенген. Ошол 25 жылдан кийин анан ушул закон ачылган. Элементтерди ал кантип законду кантип ачкан? Ал биринчиден ошол 63 элементтин ар бирине бирден карточка жасаган. Анын ичине элементи жазган, мисалы суутек, атомдук массасы 1, гелий мисалы. Мунун атомдук массасы 4 барабар. Ушул сыяктуу ар бир элементке натрий мисалы, натрий. Мунун атомдук массасы 23 барабар. Ар бир элементке бирден карточка түзүп, аны тизип изилдеген. Муну кантип закондун ченемдүүлүк изилдегенде эмне кыларын билбей ушунча көп жыл ойлонуп иштегендиктен бир күнү чындыгында эле түш көрүп, уктап калып креслосунда, жумуш столунда уктап калып түш көрөт. Таңга жок түш көрүп, чынын эле түшүндө ушул карточкаларды жасаган карточкаларды атомдук массасына карата тизип атыптыр. Анан атомдук массасына карата тизип атканда ошондо массасынын өсүшү менен атомдук массалардын өсүшү менен аларда кандайдыр бир закон ченемдүүлүккө баш ийүүчү бир көз карандылыкты байкаган. Анан түшүнөн ойгонуп кетип, тура калып, карточкаларды ошо түшүндө көргөндөй кылып тизе баштаган. Мына алгачкы варианты, мынакей, алгачкы варианты бул. Демек, ушул карточка элементтерди атомдук массалары менен өсүшүнө карата белгилүү бир тартипте тизе баштаган. Мына ошентип тизип, улам оңдоп, кайра оңдоп атып, ошондо мезгилдик закон келип чыккан дагы аны кантип аныктаган, кантип аныктама берген. Ал мындайча айтылат: химиялык элементтердин жана аларга туура келген бирикмелердин касиеттери алардын атомдук массасына көз каранды. Демек, бул эмне деген сөз? Демек, бул жерде мезгилдик таблицада бул закондун мезгилдик таблица келип чыгат. Мынакей, мезгилдик закондун чагылышы бул мезгилдик система, болбосо мезгилдик таблица деп коебуз. Демек, мына могу жердеги элементтер, эң биринчи элемент суутек, атомдук массасы 1 барабар. Экинчи элемент гелий, атомдук массасы 4 барабар, жана башка. Литий 7, бериллий 9, жана башка. Ушундай атомдук массасынын өсүшүнө карата тизген. Жана ошондо тизип атып эмнелерди байкаган? Айрым элементтер касиеттери окшош болуп, окшошторду бир катарга тизген. Мисалы, могу жерден карасак, суутек металл эмес, ал эми литий, натрий металл. Демек, алгачкы окумуштуулар металлдарды, элементтерди биринчи металлга жана металл эместерге бөлгөн. Ал эми ортодон металлдык да, металл эместик да касиетке ээ болгон элементтер, бирикмелер белгилүү болгон. Ошондо кыйынчылык туудурганда, ошондон Менделеев бул жерде атомдук массасына карата тизип атып, мисалы, могу литий эң күчтүү металл экенин билишет. Активдүү металл шелоштуу. Андан бериллий металлдык касиети азыраак, атомдук массасы өсүп атат. Бор атомдук массасы 11, бул металл эмес. Андан көмүртек, кычкылтек, футор. Булар демек атомдук массасы өскөн сайын бул жерде булардын солдон оңго карай атомдук массасы өсүп атат. Демек, касиети дагы өзгөрүп аткандыгын байкаган. Башкача айтканда, атомдук массасынын өсүшү менен элементтердин металлдык касиети азайып, металл эместик касиети көбөйүп, эң жогорку могу жерге фторго келгенде күчтүү металл эместер тургандыгын байкаган. Ал эми могу жерде 8-чи топто болсо, 8-чи топ, могу жер 8-чи топ деп аталат. Бул жердеги элементтер асыл газдар же инерттүү элементтер болчу. Бул Менделеевдин закону ачылган убакта могулар белгисиз болчу. Гелий, неон, аргон, криптон жана башка булар ачыла элек болчу. Ошон үчүн Менделеев бул жерде
хлор фторго чейин гана тизген. Демек андан кийин кайра бул жерде фторго келгенден кийин, бул жерде фторго келгенден кайра натрий башталат. Натрий кайра эң күчтүү активдүү металл. Демек мунун касиети литийге окшош. Ошон үчүн натрийди литийдин алдына койгон. Мына бул жерде турат. Литийдин алдында турат. Демек окшош атомду элементтерди же касиети окшошторду бир тик катарга тизген. Анан кайра кайталанып экинчиде дагы окшоштор. Ал эми могу жетинчиде болсо хлор, фтор булар галогендер деп аталат. Металл күчтүү металл эместер. Демек ушундан анан бир кандайдыр бир мезгилдүүлүктүн пайда болгонун байкаган. Башкача айтканда атомдун массасы өскөн сайын элементтердин жана алардын бирикмелеринин касиеттери мезгилдүү өзгөрүшүн байкаган. Демек мезгил деген сөз мезгили менен элементтердин окшош касиети кайталанат деген маанини түшүндүрөт. Бул закон Менделеевдин закону 40 жыл жашаган. Башкача айтканда 40 жыл бою бул законду колдонуп келишкен. Андан кийин 40 жылдан кийин физика илими, башкача айтканда ядролук физика өтө күчтүү өнүгүп, атомдун түзүлүшү белгилүү болгондон кийин, башкача айтканда атом ядродон, электрондон турары белгилүү болгондон кийин мезгилдик закон башкача айтылып калды. Ал кандай айтылат? Ал химиялык элементтердин жана алардын бирикмелеринин касиеттери алардын ядросунун зарядына мезгилдүү көз каранды болот. Демек ядро ар бир элементтин атому оң зарядталган ядродон турат жана электрондон деп айтканбыз. Демек бул ядронун зарядына деген демек кантип далилденди? Жанагы протон нейтрондук теория ядро ачылгандан кийин айтылды да, бул Менделеевдин, бирок бул биринчи өзүнүн айткан закону менен кийинки жаңы законунун ортосунда сөз менен гана айырма болот. Ал эми касиеттери бул таблицада кандай турса ошондой эле өзгөргөнү байкалган. Мисалы могу жерде литийди алалы, катар номери 3 литий. Мисалы литийдин катар номери 3. Бул эмне деген сөз? Бул ядросунун заряды +3 дегенди билдирет. Муну физиктер далилдеген. Бул экинчи мезгилде турат бул жерде литий. Демек экинчи мезгилде болгондуктан мунун 2 катмары бар, электрондук катмары. Биринчиде 2 электрон, экинчиде 1 электрон айланып жүрөт. Жалпы 3 электрон. Демек ошондо окумуштуулар далилдеген. Демек литийдин ядросунун заряды +3-кө барабар. Ал эми атомунун массасы 7. Андан литийден берилий турат. Берилий мунун катар номери 4. Демек ядросунун заряды +4 болот. Мунун дагы демек катар номер өскөн сайын ядросунун заряды 1ге көбөйүп атат. Электрон саны дагы 1ге көбөйөт. 2. Андан кийин үчүнчү элемент борду алалы. Бордун катар номери 11. Катар номери бордуку. Демек бордунку алсак, демек ошондой жана башка сыяктуу. Демек акыркысын эле алып көрөлүчү. Мореке мына экинчи мезгилде фтордун алалы. Фтордун катар номери 11, 17, 9. Фтор. Бул жерде көрүнбөйт, 9. Фтордун катар номери 9. Демек ядросунун заряды +9. Мунун 2 электрондук катмары бар. 2 электрон айланып жүрөт. Акыркы катмарында 7. 2 менен 7-ни кошсок 9. Бул барабар чыкты. Демек карагыла. Демек